Саламатсыздар, 11 классын бүтүрүүчү класстын окуучулары. Бүгүн сиздер менен кайрадан экинчи черекте математика сабагында жалпы республика тестилөөгө даярдыкты баштайбыз. Сиздер менен өткөн жумаларда 2-3 сабак бирге өткөн болчубуз. Бүткүл сабактарда сиздер менен кошулган темаларыбыздан бири натуралдык жана бүтүн көрсөткүчтүү даражалар деп өтүлгөн теманы өтөбүз. Кыскача силерге бул тема боюнча маалымат берип өтүп кете турган болсом, биз бул теманы англис тилинде кыскача кылып экспоненс темасы менен кошуп өткөнбүз. Кечиресиздер, кичине бирдекелер бар, ошону оңдоп алайын. Андан кийин силер менен кайрадан байланышабыз. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен бүгүнкү темабызды кыскача тааныштырып өтө турган болсок, натуралдык жана бүтүн көрсөткүчтүү даражалар темасын кайталап өтөбүз. Бүгүнкү күндө биринчи биз бул нерсе боюнча, бул тема боюнча кыскача силерге информация берип өтө турган болсок, биз бул теманы кыскача экспоненс деп англис тилинде көргөн болчубуз. Evet, темабызга кайрадан кайта турган болсок, бул темаларда биз кыскача силер менен бул темалардагы ыкмаларды көрсөтүп кетели. Биринчи, бул ыкмаларды көрсөтөрдөн мурда биз көрсөткүчтүү даражаларды кээ бир терминологиялар бар, аларды кантип атайбыз, аларды белгилеп өтүп кетели. Бул жакта өзүңөр көргөндөй А деп белгиленген жерди биз англис тилинде base деп айтчубуз. Ал эми биз кыргыз тилинде болсо буну бизге белген негиз деп айтабыз. Ал эми эмди болсо, бул жерде бизге көрсөтүлгөн эмди болсо, даража түрүнө айтып кетишибиз мүмкүн. Жана мунун окулушу анын м даражасы деп айтып кетсек болот. Же болбосо анын 0-чү даражасы түрүндө ушул сыяктуу улантып кетсек болот. Жана бул даражалар менен байланышкан кээ бир ыкмалар, кээ бир методдор бар. Бул методдорду силер менен бир сыйра кайрадан эскерип өтүп кетели. Биринчи, бизге берилген негиздери бирдей болгон, өзүңөр көргөндөй, негиздери бирдей болгон жана даражалары башка-башка болгон. Албетте, бардыгы башка-башка болушу шарт эмес, бирдей да болушу мүмкүн, бирок негиздери бирдей болгон жана эки ошол көрсөткүчтүү даража бири-бири менен көбөйтүлүп жатса, анда биз алардын даражаларын бири-бири менен кошуп алабыз. Мисалы үчүн, анын m даражасы көбөйтүлгөн анын n даражасы, анда өзүңөр көргөндөй негиздери бирдей. Анда мен негизин жазып алам. Ал эми жогоруда же болбосо даражалары m жана n болчу. m менен n-ди кошуу түрүндө көрсөтүп алыш мүмкүн. Буга кыскача мисал берип өтө турган болсок, өзүңөр көргөндөй 2-нин 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн 2-нин 3-чү даражасы деп көрсөтүлүп турат. Албетте, буларда көргөн болсуңуздар, 2 санын тең, негиздери бирдей, экөөнүн негизи тең 2, жана бул 2 даражалуу көрсөткүчтүү даражанын арасында көбөйтүү амалы бар. Анда эмесе мен муну биринчи негизин жазып алам, 2-ни жазып алдым, жана даражаларын бири-бири менен кошуп алам. 2 плюс 3. 2 плюс 3 2-нин 5-чи даражасы болот, 2-нин 5-чи даражасы албетте 32-ге барабар. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсом, биз бул ыкманы бир гана негиздери бирдей болгон жана бул 2 көрсөткүчтүү даража бири-бири менен көбөйтүлгөндө гана колдонушубуз мүмкүн. Экинчи метод болсо, анын m даражасы кашанын ичинде жана ошо анын m даражасынын n даражасы деп көрсөтүлгөн даража түрүндө. Мисал болсо, өзүңөр көргөндөй, бир гана негиз бар, a деген. Анда эмесе мен жогоруда көрсөтүлгөн даражаларды бири-бири менен түздөн-түз көбөйтүп алсам болот. m көбөйтүлгөн n түрүндө. Буга кыскача мисал бере турган болсок, 2-нин 3-чү даражасынын 2-нчи даражасы, 2-нин 3-чү даражасы өзүңөр көргөндөй 3 даража, ал эми 2 да мунун даражасы. Анда эмесе мен 3 менен 2-ни түздөн-түз бири-бири менен көбөйтүп алсам болот.
Анда эмесе 2'nin 3. derecesini 2 koyutsam özüňe görgende 3 koyulgan 2 6 2'nin 6. derecesi albatta 64'e barabar bolot. Oşol ele siyaktуу özüňe görgende 2 sandın köböйтүндүsü kaçan içinde turat? A köböйтүлгөн B türünde berilipdir özüňe görgende. A köböйтүлгөн B'nin n derecesi dep berilgen bolsa. Bul jakta başka jogorda ыкмаларга karaganda biraz özgöçölügü var. Kандай özgöçölügü? A jana B bul jakta 2 negiz var. Jana bul negizler başka. Ekөөтөн bir menен başka jana bir menен köböйтүлүп жатат. Anda emесе men darajalardy taratıp alam. A'nın n derecesi köböйтүлгөн B'nin n derecesi türünde жазып alsam bolot. Kıskaça kılıp görsetip aytkanda. Buga misal berip öte turgan bolsok, 2 köböйтүлгөн 3'tün 2. derecesi deyt. Anda mesela ben kayradan kaytılып öte turgan bolsok, darajany taratıp alışım gerek. 2'ye daha 3'e daha tişörü bul daraja. Anda mesela 2'nin 2. derecesi jana 3'tün 2. derecesi. Bu жерде özüňe görgөндөй aralarında köböйтүү amalı var. 2'nin 2. derecesi 4'e barabar. Kıskaça işlegenizde köböйтүлгөн 3'tün 2. derecesi 9'a barabar. 4 köböйтүлгөн 9 36'a barabar bolup çat. Andan keyinki misalımız A'nın minus n derecesi. Minus n derecesi. Görürseniz gerek. Jogorda ters san. Jogorsu minus menen negatif number dep aytıp ötküzüşüz mümkün. A'nın minus n derecesi bolsa A'nın minus n derecesi. Men bunu kanday жазып alsam bolot? 1 bölüngön A'nın n derecesi dep жазып alsam bolot. Özüňe görgөндөй bir gana özgörülgön nerse bul jakta ters san 10 sanга aylandı. Jana 1 bölüngön A'nın n'inci derecesi boldu. Buga kıskaça misal berip öte turgan bolsok, 2'nin minus 2. derecesi. 2'nin minus 2. derecesi kanday жазылsam bolot? 1 bölüngön, albatta 1 bölüngön жазышыбыз gerek. 2'nin 2. derecesi. Bir gana özgürgön, bu jakta 2 minus 2 bolчу, bu jakta plus 2. Çoğusu 10 sanга aylandı. 2'nin 2. derecesi albatta 4'e barabar bolgon üçin onda 4'tön 1 degen жооп kelip çygat. Al endi keyinki ыкмабызды же metodda көрсөтүп өтө турган болсок, B'dan A'nın m derecesi, же A bölüngön B'nin m derecesi dep көрсөтүп алсак болот. Эки саны бири-бириге бөлгөндө, кичине мурдагы биз экинчи ыкма менен бир дейле, экинчи кечиресиз, үчүнчү ыкма менен бир дейле ыкма болду эле. Себеп экинчи ыкмада бул жакта кашанын ичине n даражаны таратып алган болчубуз, жана булар көбөйтүү болчу. Бул жакта бир гана айырмасы, кашанын ичинде бөлүү бар. Bölme amalı var. Bu ekö bir-birini bölgönden keyin men m darajany ar birine көрсөткүчкө да bölümgө да алымга да таратып алышым керек. Анда m'ди bölümgө да алымга да таратып алганда A'nın m darajасы bölüngөн B'nın m darajасы түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Анда mesela буга мисал берип өтө турган болсок, 1 bölüngөн 2'nin 2. darajасы. Men darajаларды кайрадан таратып алам. 1'din 2. darajası bölüngön 2'nin 2. derecesi. 1'din 2. derecesi albatta 1'ge barabar. 2'nin 2. derecesi bu 4'ge barabar. Anda mesela 4'ten 1 degen жооп kelip çygat. Keyinki ыкмабыз ошол эле кашанын ичинде каралы bölүү amalı бар. A bölüngön B же B'dan A деп рационал түрдө деле айтсак болот. Minus n derecesi. Albatta бул жакта карагыла. Minus n болгондо мен bölüm менен алымдын ордунун алмаштырышым менен бул жактагы минус n плюс n'ге айланып же болбосо терс сан оң санга айланышы мүмкүн. Ал эми мунун тескериси бул жакта биз муну оң сан болсо A bölüngөн B'нын n'инчи даражасы болсо алым менен бөлүмдү же болбосо B менен A'нын ордун алмаштырганыбызда оң сан терс санга айланышы мүмкүн. Анда буга мисал бере турган болсок, 2 bölüngön 4'tün minus 2. darajасы дейт. Anda mesela özüňe görgөндөй karayla alım menen bölümdü ordun almaştırabız. Alım bölümge gelet. Alımdı jogorga alsak 4 bölüm bölümdü ordun almaştırgan 4 bölü 2 bolot. 4 bölümün 2'nin 2. darajası. Bul emne degeni 4 2 bölü 2 2'nin 2. darajası albatta 4'kө barabar bolot. Al emi har kanday sandын кайрадан кайталап өтүп кетейин. Ар кандай санын бул жакта A'нын ордуна келиши мүмкүн болгон сан рационалдык сан болушу мүмкүн, бөлчөк сан болушу мүмкүн, же болсо терс сан, оң сан болушу мүмкүн. Ар кандай сандын даражасы 0 болсо, ал сан ар дайым 1ге барабар. Муну унутпаңыздар. Ал эми 8-чи ыкмабыз
A'nın m darajасы bölünген A'nın n darajасы. Өзгөргөндөй, негиздери бирдей болсо жана даражалары башка болсо, анда мен алымдын даражасы ошол эле бойдон калат, минус бөлүмдүн даражасын жаза алам. Буга бир мисал көрсөтүп өтө турган болсок, 2-нин 3-үнчү даражасы бөлүнгөн 2-нин 2-нчи даражасы. Өзүңөр көргөндөй, биринчи бул жердеги шарт алым негиздери бирдей болуш керек. Негизи 2 сандыктын, алымда да бөлүмдө да негиздери 2. Анда эмесе мен алымдын даражасы ошол эле бойдон калды. Алым негизди жаза алам биринчи, негизи 2. Ал эми анын даражасы эмне? Алымдагы анын даражасы 3 болчу. Минус ал эми бөлүмдүн даражасын карайм, бөлүмдүн даражасы да 2, минус 2. 3 минус 2 албетте 1. 2-нин биринчи даражасы аны эмесе 1ге бар болуп калат. Кыскача бул жактагы бул темалар силер өзүңөр билгендей эле темалар кыскача кайталоо максатында силерге көрсөтүп өттүк. Албетте силерге бир мүнөттүк же болсо 2 мүнөттүк убакыт берели. Бул доскадагы силерге көрсөтүлгөн куралдарды жазып алсаңыздар болот. Андан кийин сабагыбызды суроо чыгаруу менен улантайлы. Силерге кыска бир мөөнөт. Анда эмесе достор, силерге көрсөтүлгөн жазууларды кыскача жаза алган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Биринчи суроосу төмөндөгү суроо, эсептегиле деп берилген суроо. Кыска бир мөөнөт, бир аз да убакыт берели силерге. Андан кийин суроону биргеликте чыгарайлы. Албетте сабагыбызга Truecom программасы аркылуу кайтып жаткан лицейлерибиз бизге жоопту программа аркылуу жазып калтырышса болот. Аларына жоопту күтүп калабыз. Жакшы, азырынча Ош кыздар лицейи 32 деп жооп бериптир. Башка жооп болгон лицейлер болсо, албетте алардын да жообун күтөбүз. Азырынча бир гана Ош кыздар лицейинен жооп келди. Башка жооп болгон лицейлер болсо, башка жооп болгон лицей жок боюнча. Анда эмесе силерге бул суроону оңой чыгаруу жолун көрсөтүп өтөйлү. Биринчи, өзгөргөндөй бардыгынын негиздерин карап өтөйлү. Биринчиси кашан ичинен минус 2 негиз, калгандар 2-2. Кашан ичиндеги минус 2 менен байланыштуу болгон негиздин даражасын карай турган болсок, даражасы кандай? Жуп сан болгондор
Jana kaşanın içindeki san kaytalap ötüp keteyim. Minus je plus boluşu mümkün. Anın ayırması yok. Kaşanın içindeki san minus dele bolsa, plus dele bolsa, anın darajası jup bolsa, anda mesela anı biz plus kılıp жазылсак dele болады. Misal üçün minus 2'nin albatta bu kaşanın içinde boş gerek. Kaşa жазылбаса, анда ал өзгөчөрөнүп турат. Minus 2'nin ikinci derecesi biz anı 2'nin ikinci derecesine beraber деп алышыбыз мүмкүн. Себеби minus 2'nin ikinci derecesi degени minus 2 көйтүлгөн minus 2. Minus 2'ni minus 2'ge көйтсөм, albatta bu 4 деген жоопко туура келет. Ал эми 2'nin ikinci derecesi да 4кө туура келет. Biz ошол сыяктуу кылып жазылсак деле болот. Андан сырткары биз бул суроону чыгара турган болсок анда мен минус 2'nin экинчи даражасынын ордуна 2'nin экинчи даражасы деп жазып алдым. Көйтүлгөн 2'nin 3-cü darajасы, көйтүлгөн 2'nin minus 9 darajасы. Hop geçiresizler. Minus 9. Al эми bölümdü карай турган болсок, 8'in minus 3-cü darajасы. Men 8'i кандай кылып жазылсам болот? Бул жакта биз көбүнчө бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда оңой жолу биз негиздерди бирдей кылганга аракет кылайлы. Негиздерди бирдей кылып ала турган болсок, мен 8'di кандай кылып жазып алышым мүмкүн? 8'di 2'nin 3-cü darajасы деп жазып алсам болот. Ал эми 8'di 2'nin 3-cü darajасы жазып алдым. Андан сырткары минус 3 да бар. Даража. Жакта минус 9 болчу. Al эми бул барабар. Өзүңөр көргөндөй 2'nin экинчи даражасы көйтүлгөн 2'nin 3-cü darajасы көйтүлгөн 2'nin minus 9 бөлүнгөн 2'nin 3-cü darajасы көйтүлгөн minus 3. Бул жакта өзүңөр көргөндөй кичинен мурдагы жазып алган properties деп айтып өткөн амалдарыбызга карай турган болсоңуздар, биз мында эмне кылабыз? 3 менен минус 3'тү көбөйтүп алышыбыз керек. 2'nin 3-cü darajasындагы 3 көбөйтүлгөн minus 3 minus 9'ga барабар болот өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе жогорудагы 2'nin minus 9 darajасы менен бөлүмдөгү 2 minus 9 darajасы бири-бирин жөнөкөлөтөт. Ал эми биздин колубузда калган негиздери бирдей болгон, негиздери 2, негиздерди жазып алсам, жана даражалары башка экен, даражаларды жазып алсам. Буларды экөөнүн арасында көбөйтүү амалы болгон үчүн булардын биз суммасын жазып алышыбыз мүмкүн. 2 плюс 3. Барабар 2'nin 2 plus 3 5-ci darajası, bul барабар 32'ge. Albatta bu soruga tуура жооп берген Хош кыздар лицейин куттуктайбыз. Жана сурообуздун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз убакыт беребиз. Андан кийин суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Эгерде 2'nin x darajası барабар a болсо, анда 2'nin квадратынын x плюс 2-ci darajası аны a'nın manisinde tapkıla деп жазыптыр. Албетте, силерге бул суроо үчүн да 1 мүнөттүк убакыт берели. Жакшы, Хош кыздар лицей 2'nin 4a darajасы деп жооп бериптир. Башка жооп болгон нерселерибиз болсо, албетте алардын да жообун күтүп калабыз. Жакшы, азырынча жооп жазгандарга Кадамжай лицейи да кошулду. 2'nin 4a darajасы деп жазышыптыр. Анда эмесе биз сурообуздун жообун чыгарып көрөлү.
Birinci, mağa berilgen tuintmany жазып alayım. Mağa berilgen tuintma 2'nin kvadratının x plus 2. derecesi dep жазып alsam bolot. Anda mese men bul жактагы жогоруда кашаны ачып alayım. Kaşan aça turgan bolsam bul 2'ni birden barına taratıp alışım gerek. Barabar 2'nin x'e koyutsam 2x plus 2'ni 2'ye koyutsam 4. Anda mese men bunu başka kanday jol menен жазып alışım mümkün. Bunu 2'nin 2x derecesi көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi dep жазып alsam bolot albatta. Özüňöz esep turgan bolsanız je bolsa bunun teskerisi 2'nin 2x derecesi көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi teskerisi жазып alsam 2'nin 2x plus 4 derecesi dep көрсөтүүгө mümkün. Anda mese özüňөр көргөндөй бул жакта 2'nin бул жакта x'i bir gana kaşan içine жазып алдым жана kvadratты сыртка жазып алдым. X көбөйтүлгөн 2 2x бул 1'de көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi 16'ga барабар. Анда месе özüňөр көргөндөй 2'nin x derecesinin orдуна men a жазып алам. Анда a kvadrat көбөйтүлгөн 16 деп жазып алсам болот. Özüňөр көргөндөй 16 a kvadrat түрүндө жазып алсак болот. Же болсо муну бир аз да жөнөкөйлөтүп турган болсок a kvadrat көбөйтүлгөн 4'ün kvadrat түрүндө жазып алсам болот. Biraz da jönөкөйлөтүп турган болсок кашан ичинде 4 көбөйтүлгөн a'nын kvadrat деп жазып алсам болот. Себеби бул жактагы квадратты өзүңөр көргөндөй 2'ge да a'га да тийишелүү болот. Ушул себептен бул типте суроону жазып алышыбыз да мүмкүн. Жана силер билген 2'nin 4a derecesi A tipte de suronun cevabını berişiniz mümkün. Elbette bu tipte de suronu jönökөйлөтүп alışınızga. Anda mesela bu suronun cevabını жазып alış üçün sizlerge biraz daha vakt bereli. Suronun cevabını depterinizlerge жазып alsanızlar bolot. Andan keyinki suro менен sağlıgınızды ulantайлы. Кыздар лицей туура эмес деп айтыптыр. Жакшы. Туура эмес болгон жери кайсы жер айтып өтүп кетсеңиздер болот. Evet, suronun cevabını жазылган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыңызды улантышыбыз мүмкүн. Бул жакта бул суроону туура эмес дегендер, сабактын аягында силер менен кайрадан бул суроону тартышыбыз мүмкүн. Кийинки сурообуз теңдемени чыгаргыла деп берилиптир. Бул жакта өзүңөр көргөндөй, жогоруда рационалдык түрдө берилген кандай суроолор бар? Рационалдык түрдө берилген көрсөткүчтүү даражалуу. Tamam, hoş kız. Sağlık ayağında sizlerle bu sorunu kayradan söylüşürüz mümkün. 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi bölüngen 2x көбөйтүлгөн 2'nin x derecesi barabar 24 деп берилген суроо. Албетте биз бул суроондо бизден суралган нерсе x'ти табышыбыз керек. Жана силерден жооп күтөбүз. X канчага барабар? -3 dep Adamjay jana Özkızlarga жооп беришти. Жакшы, алардын башка бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандарда жазып жаткандыр. Алар үчүн бир аз убакыт берели. Андан кийин суроосун өзүңүзгө чыгарышат.
башкалар да чыгарып көргөн болсо керек. Жакшы, суроону башка чыгаргандар да болсо керек. Анда бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Албетте, биз бул жакта өзүңөр көргөндөй 2-нин x даражасынан 3 бар экен. Анда мен муну кыскача кылып 3 көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы деп жаза алышым мүмкүн. Кайрадан кайталап өтөйүн. Бул жакта 2-нин x даражасынан 3 болгон үчүн 3 көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы деп жазып алдым. Бөлүнгөн 2-нин x даражасы көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы барабар 24 деген жооп. Албетте, биз бул жакта бизге берилген туйтмалар жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, алым жана бөлүмдөрдө 2-нин x даражасы менен 2-нин x даражасын түздөн-түз жөнөкөйлөтүп алышыбыз мүмкүн. Ал эми бизде андан сырткары өзүңөр көргөндөй кыскача 24-түн астына 1 жазып, пропорция сабагынан билгениңиздей 3-тү 1 менен 2-нин x даражасын 24 менен көбөйтүп алсак болот. 3-тү 1 менен көбөйтсөм 3 барабар 24-тү 2-нин x даражасы менен көбөйтүп алайын. 2-нин x даражасы. 3 менен 24-түн x даражасы 24-тү жөнөкөйлөтүп ала турганбыз. 3-тү 3кө бөлсөм 1 барабар 24-тү 3кө бөлсөм 8. Көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы. Жана 8-ди мен бир жакка же болсо теңдеменин сол жагына алып өтүп алайын. Сол жагына алып өтүп алсам, бул жакта кандай алып өтөбүз? Бул жакта көбөйтүү болгон үчүн теңдеменин сол жагына бөлүү түрүндө алып өтүп алышыбыз мүмкүн. 8-ден 1 барабар 2-нин x даражасы. 8-ден 1-ди мен 2-нин негизи 2 болгон кайсы түрдө жазып көрсөтө алышым мүмкүн. Кыскача айтып көрсөтүп көрөт болсок, 8-ди мен 1 бөлүнгөн 8-ди 2-нин 3-чү даражасы деп жаза алышым мүмкүн. Барабар 2-нин x даражасы. Ал эми муну тескерисинче кандай жаза алышым мүмкүн? 2-нин x даражасы 2-нин -3 даражасы деп жаза алышым мүмкүн, өзүңөр көргөндөй. Себеби 2-нин -3 даражасын тескерисин кыла турган болсок, же артка кайта турган болсок, 1 бөлүнгөн 2-нин 3 даражасы төмөн жаза алабыз. Барабар 2-нин x даражасы. Өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, эки жакта тең, теңдеменин эки жагында тең, негиздер 2-2. Ал эми даражаларды карай турган болсок, x барабар -3 деген жооп келип чыгат. Албетте, калган жай жана ош кыздар лицей бул суроого туура жооп беришти. Туура жооп бергендер үчүн аларды өзгөчө куттуктап өтөбүз. Жана суроону жазып алыш үчүн силерге бир аз убакыт беребиз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 2 көбөйтүлгөн 5-тин 22-чи даражасы минус 9 көбөйтүлгөн 5-тин 21-чи даражасы бөлүнгөн 25-тин 10-чу даражасы түрүндө. Албетте, биз көрсөткүчтүү даражалар темасында биринчи кыла турган ишибиз силерге оңойраак болуш үчүн албетте бизге берилген суроону бирдей негиз кылып алышка аракет кылышыбыз керек. Ош кыздар лицей биринчи болуп жооп бериптир. Жакшы, 5 деп башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте алардын да жообун күтүп калабыз. Ош кыздар лицейинен башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте программа аркылуу бизге калтырсаңыздар болот.
Азырынча Ошкулда лицейден башка жооп берген лицейлерибиз жок. Аны эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарганга аракет кылайлы. Кайрадан кайталап өтсөм, биз бул типтеги көрсөткүчтүү даража темасы боюнча берилген суроолордо биз оңоюраак болуш үчүн негиздерди бирдей кылганга аракет кылышыбыз керек. Албетте анда эмесе мен жогоруда же алымды карай турган болсом, алым жактарда жогору бирдей кылып алыш үчүн 5-21 даражасы, ал эми бул жакта болсо 5-22 даражасы бар. Анда эмесе бул жакта жалпы бөлүүчү 5-21 даражасы деп көрсөтүп алсак болот. Анда эмесе мен алымды жазып алайын. 2 көбөйтүлгөн 5-21 даражасы көбөйтүлгөн 5-1 даражасы деп жазып алсам болот. 5-22 даражасын 5-21 даражасы көбөйтүлгөн 5-1 даражасы деп жазып алсам болот. Минус 9 көбөйтүлгөн 5-21 даражасы. Ал эми бөлүмдү болсо 25-10 даражасы. Мен 25-ти кандай жазып алсам болот? 25-ти 5-2 даражасы деп жазып алсам болот. Жана анын 10 даражасы. Анда эмесе муну кайрадан уланта турган болсок, барабар. Жогоруда же болсо алымда жалпы бөлүүчү 5-21 даражасы. 5-21 даражасын мен биринчи жазып алам. 5-21 даражасы. Качан ачтым? Андан сырткары калгандар эмне? 2 жана 5 калды. 2 көбөйтүлгөн 5. Андан кийин минус 9. Ал эми бөлүмдө болсо 5-тин квадратынын 13 даражасы. 2 менен 10ду көбөйтө турган болсок 5-тин 20 даражасы. Албетте барабар 5-тин 21 даражасы көбөйтүлгөн 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10, 10 минус 9 1. Анда эмесе көбөйтүлгөн 1 деп жазып алсак болот, же жазбай койсок деле болот. Бөлүнгөн 5-тин 20 даражасы. Өзүңөр көргөндөй, алым жана бөлүмдө негиздер бирдей болсо, анда мен даражалардын айырмасын жазып алсам болот. Барабар 5-тин 21 даражасы минус 20 деп жазып алсам, анда эмесе 20 минус 20 5-тин 1 даражасы барабар 5. Албетте бул сурообузга Ош кыздар лицейи туура жооп берди. Алар туура жооп бергендер үчүн куттуктайм. Жана бул суроону жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабакты улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Туйутманы жөнөкөйлөтүлө деп берилген суроо. Албетте, бул суроодон кийин бирдекенде эскертип өткөн. Бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу. Андан кийин силер менен 5 мүнөттүк тыныгуу беребиз. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Кадамжай лицейи көбөтпөлө, артынан Ош кыздар лицейда Б минус А деп жооп беришти. Эки лицейдин тең жооптору кирди. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер болсо алардан да жооп күтөбүз. Башка жооп болгон лицейлер жокшойт, анда эмесе биз сурообузду чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, кашан ичинде алымды карай турган болсок, анын минус 1 даражасы. Мен аны 1 бөлүнгөн А түрүндө жазып алышым мүмкүн. Минус Б'нын минус 1 даражасы, аны 1 бөлүнгөн Б түрүндө жазып алам. Бөлүнгөн, ал эми А минус Б 1 бөлүнгөн А көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн Б түрүндө жазып көрсөтүп алышым мүмкүн.
Анда эмесе мен алымда карай турган болсок 1 бөлүнгөн a минус 1 бөлүнгөн b. Бул жакта алымдагы бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн бирдей кылып алайын. Анда мен муну b менен экинчи жак болсо a менен көбөйтүп алам. Анда эмесе b менен көбөйтүп ала турган болсом b минус бул жакта a'ны 1ге көбөйтсөм a бөлүнгөн a көбөйтүлгөн b болот. Экен тең бөлчөктөр бөлүнгөн. Ал эми ас жак болсо 1 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн a көбөйтүлгөн b. Өзүңөр көргөндөй биз бул рационалдык түрдө берилген туйутманы жөнөкөйлөтүп алыш үчүн түздөн түз a көбөйтүлгөн b менен a көбөйтүлгөн b-ны жөнөкөйлөтүп деле алышыбыз мүмкүн. Же болбосо башка бир ыкма сырт жак менен эң сырт жактагы экөөнү бири-бирине көбөйтүп алабыз. b минус a көбөйтүлгөн b жана ич жакты бөлүмгө кайрадан жазып алышыбыз мүмкүн. 1 көбөйтүлгөн a көбөйтүлгөн b деп жазып алышыбыз мүмкүн. Анда өзүңөр көргөн a көбөйтүлгөн b менен a көбөйтүлгөн b бул жерде деле бири-бирин кыскартып же болбосо жөнөкөйлөтүп алат. Анда эмесе b минус a бөлүнгөн 1 барабар b минус a түрүндө бизге жооп берет. Өзүңөр көргөндөй бул суроолорду оңой жолдор менен чыгарууга болот. Бирок кыскасы бул жакта биз тест чыгарып жатканда эң кыска жана эң жөнөкөй жол менен бул суроолорду чыгарууга аракет кылсак жакшы болот деп ойлойм. Анда эмесе силер менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. Бул сурообуз кийинки 5 мүнөттөн кийин бүгүнкү сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда сабактын экинчи бөлүгүндө силер менен жолугушканга чейин деп калам.
Анда биз сабактын экинчи бөлүгүн баштайлы силер менен. Экинчи бөлүгүнүн биринчи суроосу төмөндөгүдөй суроо. Эгерде A'нын -1 даражасы барабар 3 болсо, анда A минус A'дан 1 туймасын тапкыла деп берилген суроо. Албетте 1 мүнөттүк убактыңар бар. Андан кийин бул суроону силер менен бирге чыгарабыз. Ош кыздар лицей биринчи болуп жооп берди. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлер аларда күтө турайлы. Азырынча Ош кыздар лицейинен башка жооп болгон лицейлерибиз жок окшойт. Жакшы. Анда эмесе бизге берилген туймадагы A'нын ордуна А минус 1 даражасынын ордуна эмнени жазылсак болот? Түздөн түз 3-тү жазылсак болот. Анда мен туйманы жазып турган болсом, А минус 1 бөлүнгөн A'нын минус 1 даражасы деп жазылсам болот. Анда эмесе мен A'нын ордуна эмне жазышым керек анда? Өзүңөр көргөндөй барабар A'нын ордуна мен бул жакта 1 бөлүнгөн A'нын минус 1 даражасы 1 бөлүнгөн А барабар 3 болсо, анда мен A'нын ордуна түздөн түз 1 бөлүнгөн 3 жазып алышым мүмкүн экен. Анда эмесе мен A'нын ордуна 1 бөлүнгөн 3 минус ал эми A'нын минус 1 даражасы түздөн түз бизге берилген. Аны 3 деп жазсам болот. Анда эмесе биз рационалдык түрдө берилген сандардын өз ара булардын арасындагы амалдарды мурдагы сабактарда көрүп өткөнбүз. 3-түн астына мен 1 жазып алам жана өзүңөр көргөндөй бөлүмдөрдү бирдей кылганга аракет кылам. Анда эмесе биринчи санды көбөйтүүм керек жок. Ал эми экинчи рационал санды 3 менен көбөйтүп алам. Барабар 3төн 1 минус 3тү 3кө көбөйтсөм 9, ал эми бөлчөк астчы жак болсо 3. Өзүңөр көргөндөй бөлчөктөр же болсо бөлүмдөр бирдей. Анда эмесе мен алымдарды өз ара кемейтип алышым мүмкүн. 1 минус 9 барабар минус 8, ал эми бөлүм болсо 3. Албетте бул суроонун жообу Ош кыздар лицей айткандай минус 3төн 8 деген жооп келип чыгат. Жана алардын туура жооп бергендиктери менен куттуктайм. Калган лицейлер үчүн бир аз да убакыт берели. Бул суроонун жообун жазып алышса, андан кийин суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазган болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Туйутманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. Суроого жооп болгон лицейлер болсо, албетте жооп калдырсаңыздар болот. Жооп калдырып күтөбүз. A'нын 12 даражасы дейт. Жакшы.
Азырынча сабызга активдүү катышып жаткан бир гана Ош кыздар лицейи или анда эмесе бул суроонун жообун чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте биз кайрадан кайталап өтүп кете турган болсок, бул типтеги суроолордо же болбосо көрсөткүчтүү даража менен байланыштуу болгон суроолордо негиздерди бирдей кылып алганга аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе биринчиси өзүңөр көргөндөй кашан ишине минус анын 5-даражасы, кашан ишине минус анын 4-даражасы. Кийинкисинде бир гана өзгөчөлүгү даража кашан ичинде турат. Кашан болобу? Аны текшерип көрөлү. Мисалы үчүн минус анын 3-даражасы эмнеге барабар болот? Минус а көбөйтүлгөн бир гана минус а, калгандары а көбөйтүлгөн а болот. А көбөйтүлгөн а минус аны а көбөйтүп турган болсок минус а квадрат, минус а квадратты кайрадан а көбөйтүргөн болсок минус а куб болот. Мен минус а кубту албетте бир гана мезгилдин өзүнө кашан ичинде минус аны жазып алып куб деп жазып алышым да мүмкүн. Анда эмесе мен мага берилген туйутманы минус анын 5-даражасы көбөйтүлгөн минус анын 4-даражасы көбөйтүлгөн минус анын кубу деп жазсам болот. Өзүңөр көргөндөй негиздери бирдей минус а, минус а, минус а. Анда эмесе мен минус анын булардын арасында жана бул көрсөткүчтүү даражалардын арасында көбөйтүү амалы болгон үчүн калгандарды же болбосо даражаларды бири менен кошуп алышым. 5 плюс 4 9, 9 плюс 3 12 болот. Минус анын 12-даражасы деп көрсөтүшүм мүмкүн. Бирок бул жакта минус анын 12-даражасы өзүңөр көргөндөй кайрадан кайталап өтүп кетейин. Негизинде кандай сан гана болбосун, терс жана оң сан болушу мүмкүн. Англисинде бул позитив же негатив сан болушу мүмкүн. Анын айырмасы жок. Даражасы жуп боло турган болсо, анда биз аны түздөн түз анын 12-даражасы деп, же болбосо ошол эле терс сан же оң сандын 12-даражасы деп жазсак деле болот. Бул экөө бири менен барабар. Анда силер айткандай анын 12-даражасы түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Силердин жообуңуздар туура. Каалагандар үчүн бул суроонун жообун жазып алуу үчүн бир аз да убакыт берели. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. Албетте кайталап өтүп кетейин. Көрсөткүчтүү даражалуу суроолордо биз негиздерди бирдей кылып алганга аракет кылабыз сурообузду оңоюраак чыгышы үчүн. Ош кыздар лицейи минус 3 деп жооп берипти. Жакшы. Башка жообу болгондор? Адамжа лицейда минус 3 деп жооп бериптир. Жакшы. Бир аз да күтө турайлы. Балким бизди башка YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар да суроонун жообун чыгарып жатышар. Азырынча башка бир лицейлерден жооп келген жок, же болбосо албетте бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан болушу мүмкүн. Анда эмесе биз бул суроолорду бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мен мага берилген туйутманы же болбосо теңдемени алымын карай турган болсом, алымында жалпы бөлүүчү 5-тин x даражасы деп жазып алышым мүмкүн. 5-тин x даражасы плюс ал эми 10ду болсо кандай жазып алышым мүмкүн? 5 көбөйтүлгөн 2 деп жазып алышым мүмкүн. 5 көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы. Плюс 15'ti болса 5 көбөйтүлгөн 3'tün
x darajasi o'zi bo'lishi mumkin. Al endi bo'limda bo'lsa, jalpı bölüchü ko'rinib turganday 2 x darajasi bo'lsa, 2 x darajasi plus 4 x darajasi nima? 2 ko'paytirilgan 2, 4 te 2 ko'paytirilgan 2 deb yoza oldim. Al endi darajasi x. Plus al endi 6 bo'lsa, 2 ko'paytirilgan 3 deb yoza oldim. Bunda darajasi x barabar 8 bölümün 125. Özüngör görgөндөй, men жогоруда har birini kaşalığını açıp salsam. 5'tin x derecesi plus alem bul jakta x'ti 5'ke da 2'ye de tanıdık. 5'tin x derecesi ko'paytirilgan 2'nin x derecesi plus bul jakta x da 5'ke da 3'ke da tanıdık bolgон üçün 5'tin x derecesi ko'paytirilgan 3'tün x derecesi. Alemin bölümünde oşol эле kaşalarda açıp salam. Anda mesela 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi ko'paytirilgan 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi ko'paytirilgan 3'nin x derecesi. Albatta men bu jakta qaytadan kaşalarda açıp aldım. Bu jakta eskертип өтүп кетер болсок, bir gana mezgilin özünde darajalar içinde kaşan içinde ko'paytүүчүлөрдүн har biri üçün тийişeli. Anda mesela жогоруда barbar 8'den 125. Özüngөр görgөндөй, жогоруда 5'nin x derecesi жалпы bölüçü. Anda mesela men 5'nin x derecesini birinci жазалдым. Kaşan açtım. Albatta bu jakta 5'nin x derecesi ko'paytirilgan 1 deb жазалсам эчтеке өзгөрбөйт. Anda mesela 1'de birinci жазалам. Plus 5'nin x derecesini жазгам, bu jakta 2'nin x derecesi kaldı. Plus 3'nin x derecesi. Kaşan жабам. Ал эми bölümgө өтүп турган болсам, bölümde өзүңөр көргөндөй 2'nin x derecesi жалпы bölüçü. Anda mesela 2'nin x derecesi kaşanı açtım. Albatta жогоруда кылгандай эле 1 көбөйтүлгөн x'in x derecesi ошол эле нерсеге барабар болгондуктан, о жакта көрүнбөгөн 1 бар. Жана мен аны жазалам. Кошулган 2'nin x derecesi kaldı bu jakta. 1 2'nin x derecesi kaşanын sırtında турат. Кошулган 3'tün x derecesi. Barabar 8 bölümün 125. Özüngөр көргөндөй, теңдеменин сол жагында жогоруда 5'tin x derecesi көбөйтүлгөн 1 plus 2'nin x derecesi plus 3'nin x derecesi турат. Ал эми bölümde olsa 2'nin x derecesi көбөйтүлгөн 1 plus 2'nin x derecesi koşulan 3 plus 3'tün x derecesi dep turat. Anda mesela men kaşanın içindekilerdi tüzdön tüz bir-birine jönөкөйлөтүp alışım mümkün. Anda mesela mende kolumda bir gana 5'nin x derecesi bölüngen 2'nin x derecesi kaldı. Anda mesela bulardan emnesi görgөнүңөрдөй darajaları bildi. Anda mesela men bunu kanday жазалсам болот? 5 bölüngen 2'nin x derecesi dep жазалсам болот. Barabar 8 bölüngen 8'di men 2'nin 3. derecesi dep жаза алдым. Ал эми 5'ti bolsa, 125'ti bolsa 5'nin 3. derecesi жаза алдым. Өзүңөр көргөндөй, анда булар деле ушундай. 5 bölüngen 2'nin x derecesi barabar теңдеменин оң жагында дагы өзүңөр көргөндөй булардын да даражалары бирдей болгон үчүн 2 bölüngen 5'tin 3. derecesi dep жазып алдым. Бул жакта окшоштукты карагыла. Теңдеменин сол жагында alım 5 болуп турган болсо, ал эми оң жагында болсо alım bölüm 5 болуп турат. Ал эми сол жагында bölüm 2 болуп турган болсо, оң жагында alım 2 экен. Анда эмесе мен теңдеменин оң жагындагы alım менен bölümдүн жерин алмаштыра турган болсом, 5 bölümün 2'nin x derecesi barabar alım менен bölümdүн ордун алмаштырдым. 5 bölümün 2. Анда эмесе жогоруда даражанын эмнеси бизге берилген оң сан болсо, терс сан болсо, оң санга өзгөрүш керек. Bizde 10 san bolçanda ters san özgөрөт. 3 minus 3'ke özgөрөt. Özüngөр көргөндөй 5 bölüngen 2, kaşan içinde bozukta 5 bölüngen 2. Aldığında mesela bizde bir gana darajalar kaldı. Daraja x barabar minus 3 türünde көрсөтүп жазып алышыбыз мүмкүн. Жөн ана оңой түрдө көрсөтүп алыш мүмкүн болгон жооп. Силерге бул суроонун жообун жаза алыш үчүн бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен чыгабызды улантайлы. Албетте бул типте бир аз да көп убакыт алган болушу мүмкүн бул суроону чыгарар. Бирок силер үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул суроода өзүңөр көргөндөй 3-4 сыяктуу сабактын башында көрсөтүп өткөн ыкмаларды колдонуп өттүк.
Suronun cevabını жазған болсаңыздар, keyingi suroмен сабағымызды улантайлы. Keyingi suroğumuz төмендегідей. 8'din x minus y darajасы барабар 1 болса, анда y-тен x түнүтмасын тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул типтеги суроолор көбүнчө бизде жалпы республикалык тестилерде көп кездешкен суроо типтери. Biraz daha убакыт берели. Силер бул суроонун жообун чыгарганга чейин. Ардайым Кудай, Ош кыздар лицейи 1-чи болуп жооп берди. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерди да күтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда активдүү катышып жаткан Ош кыздар лицейи үчүн өзгөчө рахмат айтып өтөбүз. Башка андан сырткары Кадамжай лицейи да бүгүнкү сабагыбызда активдүү катышып жатышат. Анда эмесе бул сурообуздун жообун чыгара турган болсок. Биринчи, 8'din x minus y даражасы албетте 1ге барабар экен. Анда эмесе 8'din кайсы даражасы 1ге барабар болушу мүмкүн? Мунун бир гана жолу бар. 8'din 0 болгон даражасы гана 1ге барабар болушу мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй мен x minus y-ти түздөн түз 0 деп алышым мүмкүн. Себеби кайрадан кайталап өтөйүн. X minus y-тин ордуна 0 жаза турган болсом, 8'din 0 даражасы 1ге гана барабар болот. Анда эмесе мен y-ти теңдеменин оң жагына алып турган болсом, x барабар y деп берилиптир. Анда эмесе мен түнүтманы, мага берилген түнүтма x бөлүнгөн y деп берилиптир. Мен анда бул жерде x-тин ордуна y деп жазып алышым мүмкүн. Себеби x менен y экөө бири-бирине барабар. Y бөлүнгөн y барабар 1 деген жооп келип чыгат. Себеби y менен y бири-бирин жөнөкөйлүктөндө. Өзүңөр көргөндөй жөнөкөй гана бир типтеги суроо. Жана бул сурообузга Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Алардын туура жооп бергендиктери үчүн кайрадан куттуктайбыз. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге кыска бир убакыт берели. Андан кийин суроо менен сабагыбызды улантабыз. Сурообуздун жообун жазган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Эгерде g барабар -4,112 болсо, анда -3g квадрат бөлүнгөн качан ичинен -3g квадрат түнүтмасын маанисин тапкыла деп берилген суроо. Бул суроо үчүн да силерге бир аз да убакыт берели, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Албетте, лицейлерибизден бул берилген суроо үчүн жоопта күтүп турабыз. Албетте, Ардайым Кудай бул сурообузга биринчи болуп Ош кыздар лицейи жооп беришти. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз бир аз да аларды да күтүп турайлы. Кадамжай лицейи. Жакшы, Ардайым Кудай алар да бул сурообузга жооп беришти. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарайлы. Биринчи, көбүнчө бул типтеги
суроолордо биздин кылган каталарыбыз g берилген болсо түздөн түз биз g-ны -4/112 бул жерде g-нын ордуна коюп жаза алабыз. Келгиле биз бул суроону башкача кылып чыгайлы. Мен g-нын ордуна сразу берилген санды жазбайлы. Биринчи, мен мага берилген туюнтманы жөнөкөйлөткөнгө аракет кылайын. -3g квадрат бөлүнгөн -3g кайшанын ичинде квадрат. Чоксо даражасы деп айылбасак болот. Мен алымды ошол эле бойдон жаза алам. -3g квадрат. Ал эми бөлүмдө болсо кайшаны ачып алам. Кайшаны ачып турган болсом -3-түн квадраты. -3-түн квадратын кандай жазсак болот? -3 көбөйтүлгөн -3 түрүндө айтып алсак болот. Анда -3-тү -3 көбөйтсөк түздөн түз 9 деп жаза алсам болот. Көбөйтүлгөн g-нын квадраты деп берип алсак болот. Анда эмес өзүңөр көргөндөй алым менен бөлүмдө g квадрат менен g квадрат бири-бирин жөнөкөйлөтүп алат. Ал эми биздин колубузда калган -3 бөлүнгөн 9 дейт. Ал эми алым менен бөлүмдү биз 3кө бөлүп ала турган болсок түздөн түз бул биз -3төн 1 деген жоопту алып келет. Албетте ош кыздар жана Кадамжай лицейи айткан сыяктуу. Жана бул сурообуздун туура жообу кыскача бул. Бул жакта көбүнчө бизге берилген нерсени же болбосо g-нын ордуна берилген -4/112 деген информацияны бул жакта колдонбой деле бул сурообузду түздөн түз чыгарып алышыбыз мүмкүн. Албетте бул жакта g-нын ордуна биздин көбүнчө кылган катабыз түздөн түз g-нын ордуна -4/112 санын коюп деле чыгарып көргөндөр бар. Албетте бул бизде тестте же болбосо тестирлөөдө көп убакыт алат. Биз үчүн убакыт тест мезгилинде өтө керектүү нерсе. Ошол себептен кыска жана оңой методдор менен бул суроолорду чыгарышыбыз мүмкүн. Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бул суроонун жообун жазып алган болсоңуздар. Кийинки сурообуз p барабар 3n бөлүнгөн m куб туюнтмасы берилген. Эгерде n-ди 4 эсе жана m-ди 2 эсе чоңойтсок, анда p канчага өзгөрөт дейт. P-ны өзгөрүүсүн бул жакта текшерип чыгышыбыз керек. Бул суроо үчүн 1 мүнөттүк убакыт силерге берели. Ош кыздар лицейи 2 кичирейт дептир. Жакшы. Башка жооп болгондор. Кадамжай лицейи 2 эсе кыскарат деп жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе биз бул суроону чыгарганга аракет кылып көрөлү жообун. Биринчи, мага берилген туюнтманы бул жерде n-дин ордуна эмне жазам? 4 эсе болгондо, анда 4n деп жазам. Анда эмесе p барабар 3 көбөйтүлгөн эмне болот? n-дин ордуна 4 эсе көбөйтүлгөнгө караганда 4n деп жазам. Бөлүнгөн. Ал эми m-дин ордуна болсо, m-дин ордуна 2m деп жазам. Кайшанын ичине жаза аласың керек албетте 2m жана мунун кубу бар. Ал эми бөлүм жакта мен эмнени өзгөртүп алам? 3 көбөйтүлгөн 4n бөлүнгөн 2-нин кубу 8 көбөйтүлгөн m куб деп турат. m куб. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта өзгөрүүдө 3 көбөйтүлгөн n бөлүнгөн m куб дейт. Анда эмесе мен өзүңөр көргөндөй 4-тү алдыга алып алайын. 4 көбөйтүлгөн 3n деп жазсам болот. Бөлүнгөн 8 көбөйтүлгөн m куб. Бул жерде 3n бөлүнгөн m куб эмнеге барабар? P-га барабар. Өзүңөр көргөндөй буну P-га барабар экенин көрдүк. 4 менен 8-ди жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, 2ден 1 P болуп калат. Буну P prime деп көрсөтүп ала турган болсок. Анда эмесе P канчага өзгөрөт экен? P 2 эсеге жөнөкөйлөп кетет экен. Ош кыздар лицейи жана Кадамжай лицейи айткандай. Эки лицей тең бул суроого туура жооп берди. Туура жооп бергендер үчүн куттуктайбыз жана бул суроонун жообун жазып ала тургандар үчүн бир аз убакыт берели. Сурообуздун жообун жазып алышсын. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Suroğun cevabını жазған болсаңыздар, анда keyingi soruмен сабағымызды улантайлы. Keyingi soru төмөндөгүдөй. Эгерде 2-nin минус x даражасы a-га барабар болсо жана 3-nin x даражасы b болсо, анда 108-дин x минус x көмүтмасын a жана b-нын маанисинде тапкыла деп берилген суроо. Өтө 1 мүнөттүк убакыт берели, андан кийин бул суроону сиздер менен бирге чыгарабыз. Суроонун жообу болгон лицелер болсо, албетте бизге программа аркылуу калтырсаңыздар болот. Жоопторуңузду күтүп жатабыз. Силерге берилген 1 мүнөттүк убакыт өз аягына жетип чыкты деп ойлойм. Анда мен бул суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайын силер менен. Биринчи, бул суроодо жөнөкөйлөтүп ала турган нерсе 108-ди жөнөкөй түрдө жазып алышыбыз керек болот албетте. Жөнөкөй түрдө жазып ала турган болсок, a жана b-нын маанисине табыш үчүн 108-ди жазып ала турган болсом, 108 2-ге бөлө турган болсок 54, мында 2-ге бөлө турган болсок 27. 27-ни 2-ге бөлүнбөйт, 3-кө бөлөбүз 9, 3-кө бөлө турган болсок 3, 3-тү 3-кө бөлө турган болсок 1. Анда мен 108-дин минус x даражасын, бул жерде мен 108-ди 2-нин квадраты көбөйтүлгөн 3-түн 3-чү даражасы көбөйтүлгөн, a-нын 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн b-нын минус 3 y деп жазылыптыр. Жакшы. Бул жакта минус x даражасы деп көрсөтүп алышым мүмкүн. Анда өзүңөр көргөндөй, мен бул жакта минус x-ти таратып алсам, ар бирине 2-нин минус 2x даражасы көбөйтүлгөн 3-түн минус 3x даражасына барабар. Албетте өзүңөр көргөндөй, 2-нин минус x даражасын 2-нин минус x даражасынын квадраты түрүндө жазып алышым мүмкүн. Анда ал эми 3-тү болсо кандай жазып алышым мүмкүн? 1 бөлүнгөн 3-түн 3x даражасы деп жазып алсам болот. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй, бул жакта 3x-ти 3-түн x даражасын кубу түрүндө көрсөтүп алсам болот. Себеби 3-түн x даражасын кубу десек деле 3x менен бирдей болуп калат. Анда өзүңөр көргөндөй, бул жакта 2-нин x даражасы, минус x даражасынын ордуна a-ны жазам. Бул жерге өзүңөр көргөндөй a-ны жазып алсам, a квадрат көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн, ал эми 3x-тин ордуна өзүңөр көргөндөй эмнени жазам? b-ны жазып алам, себеби берилген. b куб. Барабарында a квадрат бөлүнгөн b куб түрүндө биз бул суроонун жообун силерге көрсөтүп өтсөк болот. Жана бул суроонун жообун силер жаза алышыңыздар мүмкүн. Жаза алыш үчүн бир аз да убакыт берели. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алсаңыздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде a барабар 5 минус 3 көбөйтүлгөн 7-нин x даражасы жана b барабар 7 минус x 7-нин минус x даражасы минус 1, анда b a-нын маанисинде тапкыладыптыр. Write b in terms of a түрүндө берилген суроо.
Албетте бул суроо үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт берели. Андан кийин силер менен бул суроону бирге чыгарайлы. Кадамжа А минус 2 бөлүнгөн 5 минус А деп жооп бериптир. Жакшы. Башка лицейлер да бир аз жооп күтүп турайлы. Балким алар да бул суроону чыгарып жатканда. А минус 1 бөлүнгөн А деп жооп бергендер да бар. Жакшы. Анда эмесе сурообузду силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи, бул суроодо оңойлоок чыгарыш үчүн мен бул жакта эки сурооду тең бирге ортак ноктасы деп коет. Бул жакта бирдей болгон окшош жерлерин таап алышка аракет кылайын. Өзүңөр бул жакта 7-nin x даражасы, бул жакта 7-nin минус x даражасы окшош жерлер бар экен. Анда эмесе мен аны жөнөкөлөткөнгө аракет кылайын. Анда эмесе мен а барабар 5 минус 3 көбөйтүлгөн 7-nin x даражасы деп берилиптир. Ал эми мен бул жакта 7-nin x даражасын жалгыз калтырам. Анда эмесе a минус 5 барабар минус 3 көбөйтүлгөн 7-nin x даражасы. Өзүңөр көргөндө мен минус 3'тү да теңдеменин сол жагына алып өтүп отурган болсом, a минус 5 минус 3'тү теңдеменин сол жагына алып өтүп атканда, өзүңөр көргөндө көбөйтүү болгондуктан бөлүү түрүндө өткөрүп алам. Минус 3 барабар 7-nin x даражасы. Бул жердеги минусту жоготуунун оңой жолу кандай жазылсак болот? 5 минус a деп жазылсам болот, бөлүнгөн 3 деп жазылсам болот. Себеби бул жакта 3 ошол типте жок болуп калат. 7-nin x даражасы. Ал эми 7-nin минус x даражасы болсо 3 бөлүнгөн эмне болот? 7-nin минус x болсо, бул жакта өзүңөр көргөндөй даражанын плюс болгону минус болгондо, анда алы менен бөлүм өз ара орнашат. 3 бөлүнгөн 5 минус a деп жазылышы мүмкүн. Анда эмесе мен b-ны жазып алайын. Өзүңөр көргөндөй b барабар 7 минус x-тин ордуна 3 бөлүнгөн 5 минус a деп жазып алсам болот. Минус 1. Анда эмесе минус 1'ди өзүңөр көргөндөй бөлүмү 1. Анда мен бул жакта 5 минус a менен көбөйтүп ала турган болсом, b барабар 3 бөлүнгөн 5 минус a минус 5 минус a бөлүнгөн 5 минус a. Барабар өзүңөр көргөндөй бөлчөктөр же болбосо бөлүмдөр бирдей болгон үчүн мен алымдарды өз ара амалдарын аткара алам. 3 минус. Бул жактагы минус кайрадан эскертип өтүп кетем. Көпчүлүк ушул жерде ката кылат. 3 минус 5 минус a деп жазып алат. Жок, бул жактагы минус бир гана мезгилдин өзүндө 5ке да минус ага да тийишет. Анда эмесе минус 5 минус a болгондо анда плюс a болот. Бөлүнгөн 5 минус a деп жазып алышым мүмкүн. 3 минус 5 минус 2 плюс a бөлүнгөн 5 минус a. Бул жакта өзүңөр көргөндөй мен муну a минус 2 бөлүнгөн 5 минус a түрүндө b-ны жазып алсам болот экен. Анда эмесе бул суроого туура жооп берген лицей Кадамжай лицей болуп турат. Алар бул суроого туура жооп бергендиктери менен куттуктайм. Жана бул суроонун туура жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Мындан кийинки сурообуз силерге кайталап өтүп кетейин. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Ошол себептен конт коюп угушуңуздарды суранам. Жана бул суроону жазып алыш үчүн бир аз да убакыт берем.
Болсоңуздар, анда кийинки суроо менен, же болбосо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу менен жазып калтырайын. Эгер А жана Б бүтүн сандар дейт. Эгерде А плюс Б көбөйтүлгөн 9-дун Б минус А даражасы барабар 1 болсо, жана А плюс Б 2А минус 2Б барабар ошол даражасы 81 барабар болсо, анда А көбөйтүлгөн Б'нын көбөйтүүсүн тапкыла деген суроо экен. Албетте бул суроо көбүнчө бул типтеги суроолор жалпы республикалык тестирлөөдө предметтик түрдө негизги тест эмес, албетте предметтик тесттерде чыгышы мүмкүн болгон суроолордун бирөө. Анда эмесе силерди бир аз да убакыт берейин, андан кийин бул суроонун чыгышы менен таанышайлы. Азырынча жооп берген лицелер жок. Жакшы, анда эмесе 2 удaalаш сандын көбөйтүндүсү дейт. Жакшы. Каламжа лицей деп жооп бериптир. Анда эмесе биринчи биз бул суроону чыгарганга аракет кылайлы. Мен бул суроону мага берилген экинчи туйутма менен чыгарганга аракет кылам. Экинчи туйутма А плюс Б кашанын ичинде жана мунун даражасын мен жөнөкөйлөтүп алайын. 2 плюс 2нин кашан сыртына жазып алып А минус Б деп жазып алсам, барабар 81'di 9'dун квадраты деп жазып алам. Өзүңөр көргөндөй анда 9'дун квадраты болсо, бул жакта да квадрат бар. Анда эмесе А плюс Б'нын бул жакта квадраттарды жөнөкөйлөтүп алсак, А плюс Б бөлүнгөн А минус Б даражасы барабар 9 болсо. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта А плюс Б 9 болуш керек, жана А минус Б 1 деген 9'дун биринчи даражасы болушу мүмкүн. Же болбосо башка кандай жол болушу мүмкүн? Бул биринчи версия, же болбосо 9'ду кандай жазып алыш мүмкүн? Бул биринчи версиябыз, ал эми экинчи версия. А плюс Б'нын А минус Б даражасы барабар 9'ду мен 3'түн квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Бул болушу мүмкүн. Анда эмесе биринчи, анда эмесе А плюс Б биринчи версияга карап биз сурообузду чыгара турган болсок, А плюс Б 9 жана А минус Б барабар 1 болгондо биринчи версия боюнча, анда эмесе А барабар канча чыгат? А барабар 5, ал эми Б барабар 4 чыгат. А көбөйтүлгөн Б бул жактан 20 чыгыш мүмкүн. Ал эми экинчи версия боюнча чыгара турган болсок, биз экинчи версияда өзүңөр көргөндөй эмне болуп калат? 3 минус башка бул жакта кандай суроо болуп калышы мүмкүн? Кандай чыгарышыбыз мүмкүн? Деген суроо туулат. А плюс Б 1. Муну теңдеме менен чыгарып көргөнгө аракет кылганда, албетте биз бул жактан экинчи версия менен чыгарып көргөнүбүздө, экинчи версияда А жана Б кандай бүтүн сандар чыкпайт. Албетте рационалдык сандар түрдө чыгышы мүмкүн. Ана эмесе бул жактан биз үчүн бир гана берилген нерсе, экинчи версия менен эсептегенибизде А жана Б бүтүн сан чыкпайт. Бирок бизде суроодо берилген нерсе А жана Б бүтүн сандар деп берилген. Ошол себептен бизде бир гана жооп калат. А жана Б. Бул жакта биринчи версия менен чыккан жоопто А менен Б'ны көбөйткөнүбүздө барабар 20 деген жооп келип чыгат. Бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосунун жообу 20 болчу. Албетте бүгүнкү сабагыбыз ушул жактады. Сиздер менен кайрадан эмки жума саат 4:30да онлайн эфир аркылуу жолукканча деп калам. Сабагыбызга катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Өзгөчө Ош кыздар иши жана Кадыржан иши вактарыбызда кандай актив
наоборот болуп калат. Кайра түшүндүрүп коюңузчу дейт. Жакшы. Чоктар лицей кайрадан түшүндүрүп коюңузчу дейт. Tamam, ош кыздар лицейинин сабактын аягында кайрадан сүйлөшөбүз. Азырынча Чоктар лицейинин суроосуна кайрадан жооп берип коеюн. Биринчи, бул сурообузду кайрадан түшүндүрө турган болсок. Мен биринчи туюнтманы алып алдым. Экинчи туюнтманы кечиресиздер. А плюс Б'нын ал эми бул жакта өзүңөр 2А минус 2Б дейт. Мен бул жакта 2-ни кашанын сыртына жазып алдым бул жерде. 2-ни. Көбөйтүлгөн кашаны ачтым. А минус Б деп жазып алдым. Барабар ал эми 81 болсо 9-дун квадраты деп берилген суроо. 9-дун квадраты деп берилген суроо болсо, өзүңөр көргөндөй, теңдеменин сол жагындагы 2 менен бул жагы оң жагындагы квадраттар бири-бирин жөнөкөйлөтүп алды. Анда эмесе А плюс Б'нын А минус Б даражасы барабар 9 деп чыгат. Бул жакта бул сурообузга 9 болуш үчүн мунун 2 версиясы бар. Биринчи мен 9-дун биринчи даражасы болушу мүмкүн. Анда эмесе 9-дун биринчи даражасы болсо, А плюс Б барабар 9, А минус Б барабар 1 болот. Ал эми башка версия, мен 9-дун ордуна кандай сан жазышым мүмкүн? 9-дун ордуна 3-түн квадраты деп жаза алышым мүмкүн. Анда эмесе А плюс Б барабар 3, А минус Б барабар 2 деген жооп келип чыгат. Бул жакта өзүңөр көргөндөй. Даражалар өзара бири-бирине барабар, ал эми негиздер да өзара бири-бирине барабар болуш керек. Анда эмесе өзүңөр кайрадан кайталап өткөндөй, бул жакта даражалар бирдей болуш керек жана негиздер да бирдей болуш керек. Мен биринчи версия менен чыгарып көргөнүм да. А минус Б барабар 1 жана А плюс Б барабар 9. Бул версия менен чыгарып көргөнүңүздөрдө, бул жактагы теңдемени чыгарып көргөнүңүздө эмне чыгат? А барабар 5, Б барабар 4 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта теңдемелер системасы менен чыгарышыңыздар керек муну. Ал эми экинчи суроодо, экинчи версия боюнча А плюс Б барабар 3 жана А минус Б теңдемелер системасы менен бул жакта А жана Б'ны тапканыңарда А жана Б кандай бүтүн сан чыкпайт. Англис тилинде айтканда rational number же болбосо рационалдык сандар чыгат кыргыз тилиндеги. Рационалдык сандар. А бирок бизге суроодо берилген А жана Б бүтүн сандар деп берилген. Биздин сурообузга бир гана биринчи версия гана жооп бере алат. Себеби бүтүн сандар болгон үчүн 5 көбөйтүлгөн 4 анда барабар 20 деген жооп келип чыгат. Азырынча бул сурообуздун, акыркы сурообуздун жообу ушул сыяктуу. Жакшы, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Силер менен кайрадан онлайн аркылуу көрүшкөнчө деп калам. Ош кыздар лицейини өздөрү менен башка сүйлөшөбүз. Рахмат силерге да, рахмат.